Былтыр бул маалда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун программасында өлкөдөгү бир топ көйгөйлөрдүн чечилүү жолдору боюнча маалыматтар бар эле. Алардын бири Бишкектин айланасындагы жерлерди мыйзамдаштыруу. Эл тандаган мамлекет башчысы жыл айланбай олуттуу маселелерди чечип, элдин турмушун жакшыртууда. Маселен, президент Садыр Жапаров 15 ноябрда Бишкек шаарындагы ЖПКнин жанында пайда болгон конуштун жашоочулары менен жолугушкан. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ЖПКнин айланасындагы тилкелерди трансформациялоо, социалдык объектилердин курулушу жана башка көйгөйлөр боюнча маселелерди көтөрүшкөн. Тилкелерди трансформациялоого байланыштуу президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине тийиштүү тапшырма берген. Четинен биз иреттеп коюп келет. Бардыгын эми. Көп өтпөй 8 декабрда аталган конуштун 20 жашоочусу салтанаттуу түрдө жашап жаткан үйлөрүн жана жер тилкелерин мыйзамдаштырган кызыл китепке ээ болушту. Мынакей бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич эрктүү чечим кабыл алып, трансформация башталды. Трансформация башталды, өзүңөр билгендей, бул жерде абдан көп көйгөйлөр бар. Эмне себептен? Себеби баягыреки жер жерге мыйзамсыз үйдөр туруп калган. Кээ бир жерде жол маселеси, кээ бир жерде эмес, көп жерде школ жана садик маселелери. Ошонун баарын азыр планга киргизип карап чыгып атабыз. Кайрылып кетет элем элдерге мыйзамсыз жана архитектура госрегистрден баягы уруксатысыз бир да үй салынбаш керек. Жергиликтүү тургундар көптөн бери чечилбей келген көйгөйлөрүнүн чечилгенине президентке ыраазычылыгын билдиришти. Алардын айтымында буга чейин 16 жылдан бери ар кайсы органдарга кайрылып, бирок маселе чечилген эмес. Ушул ТЭС-2де 2005 жылдан бери жашайбыз. Жерде 2005 жылы алганбыз, мындай мыйзамсыз. Бирок Ленин районунан бизге буйрук чыгарып берген негизинде алганбыз. Ошондон бери кызыл китеп ала албай жүргөнбүз. Кудайга шүгүр бүгүн алдык. Биздин мамлекетибиздин бийликтегилерине чоң рахмат. Жакшы тилек каалайм, жакшылык болсун. Мендейинки ала турган көзөктөр ала турган кишилерге дагы жакшылык каалайм. Аларды эртерээк албасын. Рахмат, барыңызга жакшылык болсун. 16 жылдан бери нар жака барып, бер жака барып, далай жерлерге кыдырып, китеп чыгарып берип койгула деп ар кайсы жерлерге барып жүрдүк. Эч ким чыгара алган эмес. Анан бул Садыр Жапаровго рахмат. Ушул 2 жолу келип биздин кызыл китебибизди чыгарып беришти. Анан биздин өзүбүздүн бул жаңы конушта дагы жакшы активист балдар, кыздар бар. Ошолор чуркап баарын бүткөрүп, документтерди чогултуп, мурунтан эле көчөбүздүн атыбыздын атын коюп, өзүбүз жакшы даярданып жүргөнбүз. Анан жакшы эме болду. Бүгүн майрамдык маанайда болуп, жакшы болуп сүйүнүп атабыз. Эске салсак, калган тургундар жаз айларына чейин дегдеген документке ээ болушмакчы. Нурай Кайратова, Нурлан Кулиев, СТВ.